Dil сабагын өтөбүз. Өтө турган темабыз торгой менен дыйкан. Илгери бир дыйкан болуптур. Ал аптан уйкучу болуп, дайыма чак түшкө чейин уктап калчу. А күн ысыганда жумуш бүтөбү, анысына аябай капа болчу экен. Акыры ачарчылыкка дуушар болот. Байкуштун урсагы ачып, үйүнөн нан издейт. Нан салган үкөгүнүн түбүнөн бир уч гана күкүм табат. Аны сууга салып чылап жейин десе, бир ууртам эле суу калыптыр. Аңгыча бирөө терезени каккылайт. Карай салса боз торгой. Ал адамча сүйлөп мындай дейт: "Дыйкан аке, менин да кардым ач, үйүңө киргизчи". Дыйкан чуркап барып терезени ачат. Боз торгой жөргөлөп үйгө кирет. Ак көңүл дыйкан коногуна акыркы күкүм нанын берет. Сууну да торгойго берет. Ошол кечте дыйкан өз арманын торгойго төкпөй чачпай баяндайт. Торгой мындай кеңеш айтат: "Биз торгойлор баарыбыз эрте турабыз. Күнүгө турар замат сени ойготуп коеюн, көп капаланба". Убадага бек торгой ошол күндөн бүгүнкү күнгө дейре таң кулан өк салгандан баштап мынтип ырдачу болуптур. Көк асманды агартып, таң кылайып келатат. Тургун дыйкан тура кой, эл эмгекке баратат. Маңдайыңан сыласын, таңдан аккан боз салкын. Сендей жакшы адамга ырыстуу күн башталсын. Ошентип дыйкан да таң азандан иштеп, өзүнүн ырыскысын чоң таап, аны бардык жан жаныбарлар, канаттуу куштар, курт кумурскалар менен бөлүшүп келатат экен. Балдар, көрдүңөрбү? Эмгекчил болуу ар бирибизге керек экен. Анткени иштерман, аракет кылган адам гана жакшы ийгиликтерге жетише алат.